Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах субхана ва таала бардыгыңыздардын жакшы амалдарыңыздарды, ибадаттарыңыздарды кабыл кылсын. Бүгүн биздин өтүлө турган темабыз бул садака тууралуу. Себеби садака деген бул сөз менен айтылганы менен бирок анын ичине кирүү бул өтө терең. Ошол себептен бул садака деген бул Аллах Тааладан сооп үмүт кыла турган бир амал. Негизи эле садака адам жашоосунда баардык адам басканы, турганы, сүйлөгөнү баардыгы бул эгерде ушул шариаттын, исламдын талабындай болгон болсо, мунун баары садака болуп эсептелет. Эми ошол садакалардын катарында бул Аллах субхана ва таала бизге Кур'ан Каримде айтат: "Аллазина юнфикуна амвалахум бил-лайли ван-нахари сирран ва аланиятан фалахум ажрухум инда раббихим ва ла хауфун алейхим ва ла хум яхзанун". Ал-Бакара. Аллах Таала Бакара сүрөсүндө айтат: ушундай өздөрүнүн малдарыны түнү күнү дебей ачык, жашыруун сарптаган адамдарга, аларга Аллахтын алдында, Роббусунун алдында аларга сооптор бар, аларга эч кандай бир коркунучтар болбойт, алар кайгырышпайт дейт. Демек, урматтуу бир туугандар, Аллах субхана тааланын айткан аяты бизге өтө маанилүү. Анткени адам эмнеге аларга Алланын алдында ушунчалык сооптор бар деп атат, аларга эч кандай бир коркунучтар жок, алар эч кандай бир өкүнүшпөйт дагы, кайгырышпайт дагы деп атат. Булар кимдер? Булар ушул түнү күнү дебей өздөрүнүн малынан, өздөрүнүн байлыгынан кийим кече болуп, тамак аш болуп, кандай нерсе болсун муктаждарга же болбосо башка бирөөлөргө бир жардам иретинде нафака бере турган болсо, иншаллах буларга Аллахтын уадалары бар экен. Дагы башка бир аятта Аллах Таала айтат: "Лан таналул бирра хатта тунфиqu мимма тухиббун ва ма тунфиqu мин шайин фа инналлаха бихи алим". Силер өзүңөр жакшы көргөн нерсеңерди сарптамайынча, мисалы ал байлык болсун, башка нерсе, өзүңөр жакшы көргөн нерсеңер сарптамайынча силер жакшылыкка жетпейсиңер. Ва ма тунфиqu мин шайин, силер эмне нерсени эгер сарптай турган болсоңор, Аллах Тааланын билип туруучу зат дейт. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, бул наф садака бул дагы Аллах Тааланын бир чоң бир менен бизге берген бир жакшылыктын чоң нематы. Бул нематты дагы Аллах Таала өмүр берген убакытта бул өмүрдү кадырлап, убакытты кадырлап, ушул колдон келишинче кедейлерге, кол муктаждарга канча болсо дагы, көп суммада болбосо да, аз болсо дагы бере турган болсо, иншалла менен бизге Аллах Таалам ошонун эсен 10 эсе, 20 эсе, андан да көп эсе кылып берет Аллах Таала. Себеби биздин кылып жаткан жакшы иштерибиздин баардыгын Аллах Таала билип көрүп турат. Ушул туурасында дагы хадисте пайгамбар айтат: "Ан Аби Кабшата Амр ибн Саид ал-Анмари радияллаху анху аннаху сами'a Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям якул: "Саласатун уqsimu алейхинна ва ухаддисукум хадисан фахфазуху ма нақаса малу абдин мин садақатин". Бул жерде Ан Аби Кабша Анмари радияллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатканын айтат. Угу айтат: "Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты" дейт. Бул жерде пайгамбарыбыз бизге 3 нерсеге касам ичип, ошондой эле ага көңүл бургула, ага ар бир сөзүмө маани бергиле деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат. Мен 3 нерсеге касам ичип айтамын, жана аны силер болсо аны сактап калгыла, эсиңерге тутуп калгыла деп. Ма нақаса мала абдин мин садака. Бул дегени пайгамбарыбыз айтты, кайсы бир адам өзүнүн жаныдан, бир байлыгыдан бир садака кыла турган болсо, садака бере турган болсо, анын байлыгы кемип калбайт деди. Көрдүңүздөрбү? Биз ойлойбуз, эгер жаныбыздан бир садака бере турган болсок, биздин акчабыз кемейип калат, биздин нафсибиз ошентип азгырат, же шайтан азгырат, канча бир тыйының болсо, сен ошол тыйның азайып калат дейт. Жок, андай эмес. Тескерисинче, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: "Ма нақаса мал абдин". Эгер садака бере турган болсо, анын садакасы кемейип калбайт, азайып калбайт деди. Тескерисинче, юбарик, Аллах Таала ага берекесин берет, Аллах Таала ага көбөйтүп берет, 10 эсе кылып көбөйтүп берет дейт. Себеби урматтуу бир туугандар, себеби Аллах субхана ва таала Кур'анда айтат: "Ва ма анфaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu". Бул дегени Аллах силер качан бирдекени бирөөгө бир сарптай турган болсоңор, бере турган болсоңор, Аллах Таала тез арада андан башкасынын ордуна дагы силерге берет дейт да. Ошол себептен биз ойлогон нерсе бул эч качан туура эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан сөзү, пайгамбарыбыз эч качан өзүнүн тарабынан сүйлөгөн эмес, пайгамбарыбыз өзүнүн нафсинин тарабынан сүйлөгөн эмес, пайгамбарыбыз Аллах Таала вахий кылган нерсени гана айткан. Ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы бир хадисте айтат:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. Бұл дегені пайғамбарымыз айтады, 7 адам, 7 түрлі адам бар дейді. Ал адамның қиямат күні ешбір көлөкө жоқ болған уақытта Аллах субхана тағала өзінің көлөкөсін алады дейді. Алардың біріншісі имамун адилун, мындайша айтқанда адилеттүү падыша. Бұл дегені адилеттүү падыша дегені өзіңіздер білесіздер, өз қол астағы адамдарға bir жақсы мамиле кыла турган болсо, севанткен адам bir мансапка келгенде, bir ишке келгенде, ал адамды дүйнө тартат, дүйнө азгырат, аны менен bir атактуу болгусу келет. Ошол убакытта адамдарга bir мамиле жагынан адилеттүүлүк көрсөтө турган болсо, берүү алуу жагынан дагы bir жакшы bir адилеттүүлүк менен иш алып бара турган болсо, Аллах субхана ва таала бул адамдын кыямат күнү мындай падыша Аллахтын алдында bir жакшы, инсаптуу падыша болгондугу себептен Аллах таала кыямат күнү өз көлөкөсүнө коет экен. Bir tuğan. Екінші ola turgan bolsa пайғамбарыбыз айтты: "Ва шабун нашаа фи ибадатиллах таала." Бұл дегені жаш жағынан ал Аллах таалага ибадат кылып чоңойгон жаш бала. Мындайча айтканда, ал азыркы учурда бизде бардығы телефон менен, ошондой эле bir көчөлөрдү кыдыруу менен жана башка бардык иш аракеттер менен алек болуп жүрөт. Азыркы учурда bir фитна заманы, бардык жагынан азырыла турган убакыт. Бирок ошолорго карабастан ата-энеси аларга жакшы таалим тарбия берип, аларга Алла тааланын буйругундай кылып аларга bir Куран окутуп, же болбосо аларга bir мечиттерге бар деп мечиттерге жөнөтө турган болсо, жакшы таалим тарбия бере турган болсо, бул адамда жаш жанынан баштап чоңойгонго чейин, өмүрүнүн аягына чейин ушундай өсө турган болсо, Аллахтын буйругундай кылып, демек бул баладагы кыямат күнү Аллахтын көлөкөсүндө болот экен. Üçüncü adam боло турган болсо, варажулун калбуху муаллакун фил масажид. Üçüncü ал адам ушундай жүрөгү дайыма мечитке байланган адам. Себеби мечитте фарздар окулат, важип намаз окулат. Ошол себептен биз 5 маал намаз, бир учурда азан комат айтылат. Ошол убакытта адамдар мечитке келип, жамаатка кошулуп, себеби жамааттын бир болушу, алар бири-бириге ынтымак болот, алардын ортосунда биримдик болот, бири-бириге сүйүү, мухаббат болот. Ошол себептен бул жерде жүрөгү мечитке байланган адам дагы кыямат күнү ушундай Аллах тааланын көлөкөсүндө болот деди. Төртүнчүсүн айтты: "Раджулан тахабба филлахи иштама алейхи ва тафаррака алейхи." Төртүнчү адам ушундай Алланын ыраазылыгы үчүн эки адам бири-бирине жакшы көрүп жолукса, эки адам бири-бирин Алланын ыраазылыгы үчүн бири-биринен ажыраса, бул дагы көлөкөдө болот. Эмнеге? Себеби булар экөө Алланын ыраазылыгы үчүн жолугуп атат, Алланын ыраазылыгы үчүн бири-бирине учурашып атат. Себеби булар өздөрүнүн бир максатын көздөш үчүн жок, же бир дүйнөгө жетиш үчүн максат болгон жок. Балким тескерисинче экөө Алланын ыраазылыгы үчүн жолуга турган болсо, Аллах субхана ва таала мындайча айтканда кыямат күнү өз көлөкөсүнө алат экен ушундай адамдарды. Ал эми бешинчиси боло турган болсо, ушундай бир жакшы, бир сулуу, ушундай бир мансаптуу аял bir azgırıp adam çakıra turgan bolsa, al adam inna khafallahu taala, jok men Allah'tan korkomun, men mындай işke barbaymın, Allah taala mындай işti bizge aram kılgan dep andan alыс bola turgan bolsa, al adamdagı kıyamat günü Allah taalanın kölökösүндө болот экен. Ал эми алтынчысы боло турган болсо, ушул темага байланыштуу хадисте пайгамбарыбыз айтты дагы: "Варажулун тасаддака би садакатин фа ахфа хатта ла та'лама шималуху ма тунфиqu yaminuhu." Bir adam эгер садака бере турган болсо, ал садака бергени жашыруун берип, ал оң колу бергени соң колун билбей калган болсо, демек бул адамдагы кыямат күнү Аллах тааланын көлөкөсүндө болот экен. Урматтуу мусулман бир туугандар, бул айтылган хадистердин баардыгы бул жөн эле айтылган нерсе эмес. Мунун баардыгы өзүбүздүн жашообузга керектүү. Биз баарыбыз бул дүйнөдөн келдик, бир күн кетебиз. Бирок өзүбүз акыретке болгон азыктарды топтоп, Алланын ыраазылыгын издеп, бир жакшы иш аракеттер менен алек боло турган болсок, иншалла Аллах тааламыз менен биздин баарыбыз бактылуу кылат. Аллах таалам ушул аят хадистерге амал кылганга Аллах таалам баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Аллах таалам баарыбыздын күнөөлөрүбүздү кечирсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.